Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда Кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 12 октябрь 2024 жыл туугандар. Мен сиздерге Кара Суу тарапта жайгашкан Курбан Кара айылынан сатыла турган чоң даяр мал сарай тууралуу маалымат бермекчимин. Документи так экен. Жери 18 сотук туугандар. Анан жакшы жери мына ушундай чоң жолго деле жакын. Дагы бир өзгөчө жери мал сарайда таза суу бар, свет бар. Суу, свет кеңири экен. Чөп деле кеңири, свет деген ар жагы жайыт болуп калган туугандар. Келүү жолун түшүндүрөйүн. Барыңыздар эле билген Кара Суу тарапта жайгашкан Курбан Кара айылына кирип келесиздер. Жолдо Курбан Каранын чоң каналы бар. Андан өткөнүңүздөрдө мына сол тарапта чоң мечити бар экен туугандар. Ошол мечитке жетпей, сиздер оң тараптагы асфальт көчөгө кирип, 1,5 километр түз асфальт жол менен жүрүп барганыңыздарда, ошол көчөнүн эле сол тарабында сатылуучу мал сарайыбыз жайгашкан. 1,5 километр түз кирип барасыздар. Жолдор асфальт туугандар. Көчө тараптан көрүнүшү ушундай. Жери документ боюнча 18 сотук, а фактически мындай эсептегенде 20 сотуктан деле көп чыгат экен жери. Эң негизгиси кызыл китеби бар, документи так. Чегарасы ушул жерден башталат туугандар. Мына жакта чоң баратасы бар. Машинаңыздар менен түзмө-түз кирип чыгып турасыздар. Нар жагы мал сарай, нар төр тарабында дагы бир чоң баратасы бар экен туугандар. Эки барата менен кирип чыгып турасыздар. Төрт тарабы тосулган, чегаралары такталган, бүт бардыгы жакшы. Мына караңыздар, бул жакта дагы үйлөрдүн саны көп. Нар жагы жайыт, кийин мал, уй, кой, жылкы бүт бардыгын кеңири бага бересиздер. Мындай жатканда чөп боюнча маселе жаралбайт. Караңыздар, кеңири жайыт экен. Ушундай. Адамдар деле жашайт туугандар, караңыздар. Үйлөрдүн саны көп экен. Мына жакта дагы үйлөр бар экен, көрүп атасыздарбы? Ушундай көрүнүштө. Кийин эсине чалып туугандар, келип дагы да бир толук маалымат алып кетсеңиздер болот. Мал сарайдын көчө тараптан көрүнүшү ушундай. Азыр ичине кирип, дагы да бир толук маалымат берем. Кийин эсине чалып, албетте эле келип өзүңүздөрдүн көзүңүздөр менен көрүп, дагы да бир толук маалымат алып кетсеңиздер болот достор. Баратасы орнотулган, ачык кирип келе бересиздер. Киргениңиздерде мына ушундай кеңири короосу. Так, лайктан басыңыздар, анан дос тааныш туугандарыңыздарга дагы жөнөтүңүздөр, балким ушундай сатылуучу мал сарай издеп жүргөндөр. Бул жагын көрүп атасыздар. Аткана экен туугандар. Эки эшиги бар. Мына кирип чыгып эме бересиздер. Өйдө тарабы навес, чөп, пресс, бүт баарын ошол жака жибересиздер. Солго бурулсаңыздар, бул жагы малкана, малдын түр-түрлөрүн киргизип бага бересиздер туугандар. Акурлары, сливтери бүт бардыгы даяр. Мына өйдө тарабы навес, крышасы шипр менен жабылган. Оңго бурулсаңыздар, бул жакта койканасы экен, атайынан дагы бөлүштүрүлгөн. Ушундай. Азыр мындай кылып көргөзүп берип коеюн сиздерге. Анан туугандар, мына сиздер мал сарайга кирип, мына лестница менен мына экинчи кабатка чыксаңыздар да болот экен. Экинчи кабатын атайын жилой кылган экен. Кийин экинчи кабатында өзүңүздөр кадимкидей жашаганча мал сарайды иштете бересиздер туугандар. Азыркы учурда өтө актуальный жакшы бизнестерден бири. Негизи билинбеген менен мал сарай издеп жүргөндөр көп. Бул жакта даяр экен. Келип эле мал, уй, койлоруңуздарды алып келип, ушул мал сарайды иштете берсеңиздер болот. Документи так. Анан условияларына келе турган болсок, суу бар, свет бар туугандар. Анан чөп деле кеңири экен, жайыт, бүт бардыгы жайыт экен, көргөзүп бердимби? Мына туугандар. Мына жагы сыртка жатканасы, бул жагы кухнясы, бул жагы дагы бир бөлмөсү, мына эшик жактан ушул эшик менен кирип турасыздар. Өйдө тарабы туугандар, караңыздар. Мен айтып бердим, ал жагы жилой. Ал жагын кудай буюрса ремонтун бүтүрүп өзүңүздөр жашайсыздар. Так, ушундай көрүнүштө. Анан туугандар, мына жагы дагы бир бөлмөсү экен. Бул жака эми кийин 3 очок же бир самовар бүт бардыгын ушул жака кылып алсаңыздар болот. Чорный потлок деле болгон экен. Караңыздар, ушундай. Туугандар, эми колдон келишинче маалымат берип атам. Кийин эсине чалып, өзүңүздөр дагы келип дагы да бир толук маалымат алып кетесиздер. Телефонда иш бүтпөйт, билесиздер. Азыр бүт бардыгына кирип, айландырып чыгайын десең, кыйла убакыт кетип калат. Ошол себептен кыска нуска эле маалымат берип атам. Кимге керек болсо, кимге кызык болсо, кийин келип көрүп кетет албетте эле.
Анан жана экинчи воротасы бар дедим го. Ал мына ушул туугандар. Ушул ворот аркылуу дагы ушул мал сарайга кирип келе берсеңиздер болот. Бул жагы пустой экен. Кийин эми бул жагына үй, же дагы бир кошумча мал сарай, же дагы бир башка нерсе ачып аласыздар туугандар. Ушундай сонун жерде жайгашыптыр. Эми баасын айтайын туугандар. Канча деп турган болсоңуздар, $80,000 бааланды. Анан кеми бар туугандар. Эйсин номери ушул видеонун экранында жазылган. Өзүнө чалыңыздар, келиңиздер, дагы да бир сүйлөшүп толук маалымат алып содалашыңыздар туугандар.